Аталган чемпионатка жалпысынан 16 команда катышып жаткан учурум. Булардан алдыга чыккан командалар, жолбуз алдыга чыккан оюнчулар Норус майрамында өтүүчү Көкбөрү оюнуна тандалма туру экендигин дагы уюштуруучулар белгилей кетти. Негизи эле иш-чара бул Чүй облусуна караштуу Көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан мезгили. Командалар тууралуу айта кетсек, 8 команда бул жаштар арасындагы лига, бул Чүй облусуна 8 райондон топтолгон командалар. Ал эми 8 команда бул 40 жаштан жогорку курактагы улакчылардан топтолгон команда болуп, бүгүн жана эртең дал ушул Белек ат майданында чемпионат өтмөкчү. Финалдык оюндар 8 февралда жыйынтыкталат. Өтүп жаткан белдештин эрежеси боюнча 2019-жылы жогорку лигада ойногондор жана келишим боюнча башка облустун командаларынын мүчөлөрү Чүй облусунун биринчилигине катыша албайт. Чүй облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Бактыбек Райымкулов маалымдагандай, Норус майрамына карата өтө турган турнирге Республикалык Көкбөрү федерациясы тарабынан облуска 5 командалык квота берген. Анын ичинде Орус улутундагы улакчылардан турган команда түзүлүшү керек. Буга аракет кылып ушунун баарын уюштуруп аткан Чүй областык федерациясы менен ар бир райондун федерациясынын жетекчилери бүгүнкү иш-чарага келип жардам берип аткан, колдоо көрсөтүп аткан баардыгына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн ушу биринчи лигага, жогорку лигада ойноп жүргөн балдар ойнобойт. Анткени алар жогорку лигада ойнойт да. Бул жерге ушу жаңы өсүп келаткан биздин көкбөрчү, жаңы өсүп келаткан биздин жаш улан балдарыбызды өстүрөйүн деп ошолордон тандоо болуп атат, Кудай буйрса. Чүй облусунун кубогу үчүн өткөрүлүп жаткан мелдештин жалпы байге фонду 600 000 сомду түздү. Анын 80 000 сому Чүй облустук администрациясы тарабынан берилди. Бүгүн бизде Сокулук районунун ипподромунда Чүй областынын ар бир райондон курама командалары биргеликте оюн өткөрүп атат. Эми бул спорт оюну биримдикке, ынтымактыкка багытталган. Анан биздин Чүй областынын өкүлчүлүгү тарабынан ушу каражат жагынан дагы жардам, демеушүлүк жардам көрсөтүп атабыз. 80 000 сом менен. Андан бөлөк ар бир райондон ушу спортту колдоо максатында ар бир райондон ушу спорт командаларына керектүү каражаттар көрсөтүлөт. Бизден кичине жардам. Болчал бар болсун. Белек ат майданында 2 оюн бир учурда өттү. Бири 40 жаштан жогорку курактагы улакчылардын таймашы, ал эми экинчиси 8 райондон түзүлгөн курамалардын мелдеши. Сагынбаев Белек 82-жылкы чапкан аты Берой. Москва райондук курама командасынын машыктыруучусу Сагынбаев Белек, команданын жетекчиси Сейиткулов Чыңгыз. Райондор арасындагы алгачкы беттеш Кемин жана Сокулук райондорунун улакчылары арасында орун алды. Оюн толук 3 таймдан болуп, командалардын упайы тең болуп калгандыктан калыстар тарабынан буллет жарыяланды. Анда аттардын күлүктүгү, улакчылардын амалкөйлүгү менен жеңишке Сокулук району чыкты. Бир карап койдун гамону Андрей Кемин командасы. Баратасың Андрей! Баракен. Бул эми ар бир айылдан түзүлгөн команда. Бизде ушул шернебиз бар. Ар бир айыл өкмөттү арасында шерне өтөт. Ошол жерден ар бир айылдан балдар тандап ушуга дайынданганбыз. Атай Кемин команда күчтүү команда экен. Ойлогон эмес мындай оюн болду. Оюн бир болду. Бирдей болду. Бөөдө кырсык жок. Аман эсен оюн болду. Оюн жакшы болду. Мындан кийинки группадан утуп чыккан могу 2 команданын уткан бирөөсү менен ойношубуз керек. Анан Кудай буйрса финалга чыгабыз. Кеминге бул команда бияка келерде эле түзүлүп келгенбиз. Ар кайсы айылдан чогулуп келди. Оюн аябай күчтүү болду. Булар күчтүү команда, биз 10 жыл арттабыз булардан. Бирок жакшы оюн болду. Кырсык-кырсуу жок, балдар жыгылбай. Жакшы оюн болду. Көкбөрү оюнунун көрмандардын саны да көп болду. Алар өз курама тобуна сүрөш үчүн Чүй облусунун 8 районунан келишкен. Мелдеш жаш, жаңы түзүлүп келе жаткан улакчылар арасында болсо да, беттеш кызуу жүргөнүн көрүүчүлөр баса белгилешти. Оюнуңар жакшы жүрүп атат. Рахмат. Оюн жакшы болуп атат. Күн жылуу. Ден соолук жакшы. Улак жакшы болуп атат аябай. Биз чоң Кеминден келгенбиз, Кеминден.
Жакшы оюн болду, жакшы оюн көрсөтүштү балдар. Мен Жумакадырова Фадилеттин. Көлөтекемдерди убакчы мен чоң кубактарды утканды жакшы көрөм. Эске сала кетсек, мелдеш 2 күн уланат. Бүгүн командалар жарым финалга чейин мелдешип, 8 февралда финалдык беттешүүлөр жүрөт. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча, Чүй облусунун мыкты улакчылары аныкталган соң, жалпы улак сүйүүчүлөр үчүн жер улак мелдеши өткөрүлөрү айтылды. Жанар Есенова, Гүмүш Куттубеков, СТВ. Атты башка чаппагыла, жигиттер, атты башка чаппагыла.